Бейиш нуру. Аламдын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 6 жашка чыккан кезде энесинен айрылып, томолой жетим калды. Аны карып калган чоң атасы Абдул-Муталип өз карамагына алды. Абдул-Муталип ошол кезде Курайштардын башчысы болуп, бийик өзгөчөлүктөргө ээ эле. Узун бою, айбаттуу көрүнүшү, нурдуу жүзү, жылдыздуулугу менен көпчүлүктүн арасында айырмаланып турчу. Турган турпатынан эле сабырдуу, акылдуу, баам парасаттуу жана жоомарт болчу. Томолой жетим калган небереси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жанындай сүйүп, мээримин төгүп, эркелетип, бапестеп, канатынын астында калкалап алып жүрчү. Небересин ээрчитмейин эч жака барчу эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайда гана барбасын, ар качан анын жүрүм-турумун, жогорку адеп ахлагын элдер дароо байкачу. Ал кичинекей кезинде эле өзүн жетилген улуу кишилердей алып жүрчү. Жыйналыштарда ар кандай суроолор берилгенде, Абдул-Муталип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кеңешип, анан жооп берчү. Куттуу пайгамбарыбыз ошол жашында эле чоң атасынын иштеги дартын бөлүшкөн жакын кеңешчиси болгон. Абдул-Муталип өмүрүнүн аягына чейин нурдуу небересин көлөкөсү мал ээрчитип жалгыз калтырган эмес. Кабанын көлөкөсүндө Абдул-Муталип үчүн атайын жай даярдалган эле. Ал жайга килем төшөлүп, сыйлуу орун болчу. Абдул-Муталиптин балдарынын бири да ал жерге отурууга дити барчу эмес. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алып, Абдул-Муталип анан отурчу. Небересин анын колунан алайын дешкенде, менин неберемди жайына койгула. Ал ушул жерде олтурат деп, дайыма аны алдына олтургузуп алчу. Тамак жегенде да эч качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламсыз тамак жечү эмес. Бир күнү Абдул-Муталип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жоголуп кеткен төөсүн издөө үчүн жөнөтөт. Аламдын мырзасы көпкө жоголгон соң Абдул-Муталип сарсанаага батып, Аллахка жалбарат. О Аллахым, неберем эсен-аман кайтып келсинчи деп дуа кылат. Бир аз убакыттан кийин төө жетелеген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрөр замат кучактап көзүнөн жашын төгөт да, эми сени эч качан эч жака жалгыз жибербеймин. Дайыма жанымды алып жүрөм деп сөз берет. Бир жолу Йемен өкүмдары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, бул бала келечекте эң мартабалуу жерлерди жеңип, кыямат күнүнө чейин адамдарга туура жолду көрсөтүүчү башчы болот. Туура эмес диндерди жоюп, бутпарастыкты жок кылып, ырайымдуу Аллахка гана ибадат кылат деп сүйүнчүлөйт. Бул сөздөрдү уккан Абдул-Муталип сүйүнгөндөн дароо саждага жыгылат. Убакыт токтобостон өз нугунда өтүп жатты. Жашы бир топко барып калган Абдул-Муталип бир күнү күтүүсүздөн ооруп калат. Дарты күн өткөн сайын күчөп, ал бул дүйнө менен кош айтышар мезгил келе жатканын сезет. Абдул-Муталиптин аткара турчу өтө маанилүү бир иши бар эле. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ишеничтүү адамга тапшыруу. Бул милдетти аткаруу үчүн уулдарынын баарын чакырат. Алгач оюна Абу-Лахаб келет. Анын ташбоордугун эстеп, ичинен болбойт дейт. Же Аббаспы? Анын уул кыздары көп, убактысы алардан ашпайт. Демек ал да туура келбейт. А Хамзачы? Ага да көңүлү ыраазы болбойт. Анткени ал жаш жана аң уулап көңүл ачууга куштар. Небересине көп көңүл бура албай калышы мүмкүн. Оюна Абу-Талип келет. Дал өзү. Мына небересине ылайыктуу адам табылды. Абу-Талиптин дүйнө мал-мүлкү аз болгону менен, ал сылыктыгы менен, боорукерлиги менен, ак көңүлдүгү менен башка уулдарынан айырмаланып турчу. Бул маселе боюнча Абдул-Муталип небересинин көз карашын сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эчтеке дебестен түп-түз барып Абу-Талиптин алдына отуруп алат. Демек, чоң ата менен неберенин чечими бир жерден чыкты. Андан соң Абу-Талипке олуттуу карап мындай дейт: неберемди сага аманат кылып жатам. Ал Аллахтын аманаты. Аны эч нерсеге карабастан, жаныңды берип болсо да коргоого убада бер. Абу-Талип атасынын бул керезине мындайча жооп кайтарат: сиз эч качан кабатыр болбоңуз, атаке. Аны өз уулдарымдан да, керек болсо өзүмдөн да жогору коерума ишене бериңиз. Менин көзүм тирүү турганда ага эч ким эч кандай зыян келтире албайт. Уулунун бул сөздөрүнө аябай ыраазы болгон Абдул-Муталип жан дүйнөсү жыргап, сүйүнүчтөн көздөрү жашка толот. Ошентип
Абдул-Муталип 80 жаш курагында о дүйнө сапар тартат. 6 жашында томолой жетим калган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эми аны жанынан да артык көргөн чоң атасынан айрылып олтурду. Эми Аллах элчисин кароо милдети өзү кедей болгону менен чынчылдыгы жана адилеттүүлүгү менен эл ичинде белгилүү болгон, сый-урматка татыктуу болгон аталаш агасы Абу Талипке жүктөлдү. Бейиш нуру.